23 bab. Sara 127 жыл жашады. Ал Кирият Арбада, Канаан жериндеги азыркы Хеброндо көз жумду. Ибрайым Сараны жоктоп ыйлоо үчүн келди. Анан Ибрайым маркумдун жанынан кетип, Хет уулдарына мындай деп айтты: "Мен силердин араңарда келгенмин. Жер которуп келген кишимин. Маркумумду көмүү үчүн араңардан менчикке жер бергиле." Хет уулдары Ибрайымга мындай деп жооп айтышты: "Мырзабыз, бизди укчу. Сен биздин арабызда Кудайдын төрөсүсүң. Маркумуңду биздин көрүстөнүбүздүн эң жакшы жерине кой. Маркумуңду көрүстөнүбүзгө коюуга эч кимибиз каршы болбойбуз." Ошондо Ибрайым ордунан туруп, ал жердин элине, Хет уулдарына таазим кылды. Анан аларга мындай деп айтты: "Эгерде силер менин маркумумду коюуга макул болсоңор, анда менин сөзүмдү угуп, мен үчүн Сохар уулу Эпрондон сурап бергиле. Ал мага талаасынын четиндеги Махпел үңкүрүн берсин. Аны силердин көзүңөрчө өз баасына көрүстөндүккө менчикке сатсын." Эпрон болсо Хет уулдарынын арасында отурган. Ошондо Хеттик Эпрон өзүнүн шаарынын дарбазасынан кирген Хет уулдарынын баарына угуза Ибрайымга мындай жооп айтты: "Жок мырзам, уксаң мени. Мен сага талаамды да берем, андагы үңкүрдү да берем. Сага аны өз элимдин уулдарынын көзүнчө берем. Маркумуңду кой." Ибрайым ал жердин адамдарына таазим этип, ал жердин элине угуза Эпронго мындай деп айтты: "Эгерде тил алсаң, сага талаа үчүн күмүш берейин. Аны ал, мен ал жерге маркумумду коёюн." Эпрон Ибрайымга мындай деп жооп айтты: "Мырзам, уксаң мени. Жер 400 шекел күмүш турат. Мен үчүн да, сен үчүн да бул эмне болуп калыптыр? Маркумуңду көмө бер." Ибрайым Эпрондун айтканын угуп, Хет уулдарына угуза канча деп айтса, көпөстөрдүн колунда айланып жүргөн 400 шекел күмүштү Эпронго таразага тартып берди.